Мисалга, кыймылсыз мүлк рыногундагы операциялар бир гана доллар менен жүргүзүлөт. Мындан улам доллардын сомго карата тынымсыз кымбатташы турак жай рыногунда башаламандыкты жаратууда. Курулуш рыногундагы кризистен улам турак жайга сатып алууга болгон суроо талап басаңдап, жыл башынан бери батирдин баасы орточо 10%дан 20%га чейин арзандаганын риэлтордук компаниялардын статистикасы көрсөтөт. Деген менен батирдин баасы доллар түрүндө гана арзандоодо. Ал эми улам сайын кымбаттап жаткан долларды сомго которо турган болсок, турак жай баасы арзандамак турсун бир аз кымбаттаганы байкалат. Доллардын наркы менен бирге кыймылсыз мүлккө баа дагы өсүүдө. АКШ валютасы менен эсептегенде батирлердин наркы арзан көрүнгөнү менен сомго которгондо тескеринче кымбатыраак болуп калат. Февраль айында 104-105 сериядагы бир бөлмөлүү батир орточо 37 000 доллар, 2 бөлмөлүү 45 000ден 55 000 долларга чейин. 105-106 сериядагы 3 бөлмөлүү батирлер шаардын түштүгүндөгү кичи райондордо жана борборлук райондордо 76 000 доллар, калган райондордо 55 000 доллар болчу. Азыр бир бөлмөлүү батир орточо 27-35 000 доллар турат. Аламидин бир кичи районунда 25 000 долларга чейин табууга болот. 2 бөлмөлүү батир 33-42 000 доллар. 3 бөлмөлүү квартиралар 40 000ден 52 000 долларга чейин. Февраль айынан берки турак жайга болгон баалар доллар менен санаганда 14% арзандады. Эми сом менен карап көрөбүз. 9 ай мурун Бишкектеги бир бөлмөлүү батирдин орточо баасы 37 000 доллар болсо, азыркы рыноктук баасы 32 000 доллар. Демек, доллар менен 13,5% арзандаган. Бирок ошол эле февраль айында доллардын орточо курсу 61 сом болгон болсо, азыр 72 сомдун тегерегинде. Батир бааларын сомго которгондо февралдагы баа 2 миллион 257 000 сом. Азыркы баа 2 миллион 304 000 сом болууда. Демек, сом менен санаганда бул батирдин баасы тескеринче 2%га кымбаттаган. А жалпы рыноктогу абалды карасак, батирдин баасы сом менен деле арзандады. Бирок Америка валютасына караганда азыраак. Кышында Бишкекте 3 миллион 50 000 сомго сатылган 2 бөлмөлүү батирди азыр 2 миллион 664 000 сомго алууга болот. 3 миллион 355 000 сомдук 3 бөлмөлүү батирдин азыркы баасы 3 миллион 240 000 сом. Ошондо сом менен баалар орточо 4%га арзандаган. Ал ортодо Бишкек район аралык соту 2 курулуш компаниясын банкрот деп тапты. Курулуш Атлант Холдинг, Алем Билдинг инвестициялык тобу компанияларына өз акчасын салган. Жарандар сотко кайрылып, жыйынтыгында бул компаниялар банкрот деп табылды. Буга чейин Азия курулуш, Метампекс, Ник 21 ЛТД, Заир курулуш компаниялары сот тарабынан банкрот деп таанылган эле. Ал ортодо өлкөдө курулуштун темпи дагы басаңдап, курулуш рыногундагы позициясын сактап калган компаниялардын дагы обороту түшүүдө. Керек болсо дагы бир катар компаниялар банкроттук абалда же банкроттукка жакын экени айтылууда. Кесиптешим Жазгүл Масалиева курулуш тармагындагы соңку кырдаал менен таанышып келди. Өлкө боюнча 4000 юридикалык жана жеке жактар курулуш менен алектенет. Былтыр эле 1 жыл ичинде 200 компания бул рынокко кирген. Бирок учурда алардын жарым эле иш алып барганы айтылууда. Шаар боюнча бир топ имараттардын бүтпөй токтоп турганын байкоого болот. Жия бизнес ассоциациясынын маалыматында курулуш темпи акыркы жылда 3 эсеге басаңдаган. Мисалы, биздин кеңсеге жакын жайгашкан бул Токтогул жана Тоглок Молдо көчөлөрүнүн кесилишиндеги имараттын курулушу дагы соңку айларда токтоп тургандыгына күбөбүз. Кароолчумун деп тааныштырган кишинин айтымында курулуш материалдардын жоктугунан иш жүрбөй жатат. Бул объект 2 күндөн бери материал жок чыкпай. Эмне материал жок? Цемент жок. Мурдакыга караганда көбөйдү, бирок алардын кайсы стройкадан келгенин билбейбиз. Кийиминен эле гана байкабасак, бул жерде жаңы ачылган объект үчүн стройкадагылар көбөйдү. Времени уходит, в зависимости от... Негизги жумуш аяктады десем болот. Азыр үйдүн сыртын жасалгылап жатабыз. Биздин кардарларга убадалаган мөөнөттө бүтүрөбүз. Курулушту тез шашып бүтүрүүгө да болбойт. Мөөнөтү албетте каржылоого карата болот. Канчалык тез каржы бөлүнсө, ошончо тез бүтүрүүгө болот. Бирок баары бир кээ бир техникалык талаптарга ылайык мөөнөттү сактоого туура келет. Мисалы, мындай үйдү 15-18 айда куруп бүтүрсө болот. Кызматкерлердин саны өзгөрүп турат. Учурда 60 киши иштеп жатат. Жумушчуларды табууда эч бир кыйынчылык жок. Анткени азыр жумушу жок жүргөндөр көп. Вообще для такого дома срок где-то, наверное, 15-20 месяцев, я думаю. Башка объектлерден келишет, жумуш сурашып. Тияктан кыскартты, бияктан кыскартты балдарды деп келишет. Бизде болсо бала толук эмес да деп кылабыз.
Биз да өзүбүздө кыскарбай эметпей эле иштеп эле келатабыз. Ушинтип эле. 80% бүтүп калган. Чачтыктар өстөрү оңдоп атат. Ажанкар өтүп койгон эле. Канча жылда куруп бүтүштү? 2 жылда. 90, эң чоң квадрат 90, 80-70. Ишин баарын уже аткен койгон жерине баарын насостор готовы. Сатылат. Житилде жашабагандан кийин толтурат да. Бишкекте 600 000 чарчы метрге 111 көп кабаттуу үй тургузулуп жатат. Курулуп бүткөн үйлөрдүн көпчүлүгүндө бирин-серин гана тургундар жашаганы болбосо, такыр бош тургандары дагы жок эмес. Анын бир себеби компания учурунда Бишкектеги коммуналдык кызматтар менен келишим түзбөгөндүктөн эми газ, жарык жана жылуулукту кошуп бере албай олтурат. Бул үйдү курган Елизавета ишканасы келишим боюнча 2014-жылдын июнь айында толук бүтүрүп бериши керек эле. Бул квартира бүткөнүнө 1,5 ай болуп калды. Ремонт уже бүтүп жасадык. Уже кирип жашаганга болот. Светти анан эмеси жок болуп атат. Суу берилбей атат. Подъезд бүтпөй жашаганга мүмкүнчүлүк болбой атат да. Подъездин бүтүрүп берсе жашаганга болот. Негизи кышка чейин бүтүрүп бериш керек болчу. Билбейм, обойлор деле эми жылуулук бербесе эшик жарабай калышы мүмкүн да. Айрым курулуш компаниялары кызматкерлердин санын кыскарса, кээ бирлери бар жумушчу күчүн маркетинг бөлүмүнө которууда. Батирлерди сатуу үчүн пайсыз насыя жана бартердин түрү сунушталат. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматында 2015-жылдын январь-октябрь айларынын аралыгында өлкөдө 618 000 чарчы метрге жакын жеке турак жай курулган. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине караганда 7% аз. Ошондой эле курулушка салынган инвестициялардын көлөмү дагы 8% азайып кеткен. Деген менен ушул жылдын октябрь айында 2014-жылдын октябрь айына салыштырмалуу 3,1%га көп, 65 000 чарчы метрден ашуун аянттагы турак жай тургузулган. Акыркы 5 жылда курулуш тармагы күч алып, 44 700 батир салынган. Алардын жалпы аянты 4 470 000 чарчы метрди түзөт. Курулушчулардын айтымында 2014-жылы курулуш жогорку чекке жеткен. Bir жылда 1 82 000 чарчы метрлик 10 200 батир курулган. Бул 2013-жылга салыштырмалуу 15%га, 2010-жылга салыштырмалуу 150%га же 1,5 эсеге көп. Эгер 2010-жылы 1000 адамга дээрлик 135 чарчы метрлик турак жай туура келсе, учурда бул көрсөткүч 185,5 чарчы метрди түзөт. Курулуш тармагына салынган инвестициялардын 77,5% жеке жактарга тиешелүү. Курулуш тармагы азыр кандай кыйынчылыктарга кептелүүдө жана анын жакынкы келечеги кандай?